Нурсултан Бакытбек уулу Айтматов районуна караштуу Азимкан Сулайманов атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Кесипке багыттоочу фестивалдын болорун угуп, дароо келген. Фестивалдагы ар түрдүү кесиптер жана адистиктер менен таанышып чыккан соң, келечектеги кесибин дагы тандоого үлгүргөн. Кесип тандоо боюнча келдик фестивалына. Маалыматтар берилди, аябай жакшы экен. Өзүм келечекте ушу менеджмент жана архитектура жакта карап атам. Бул жактан өзүмө ылайыктуу маалыматтарды ала алдым. Жана бул жактан башка факультеттерди карадым, университеттерди, колледждерди аябай жакты маалыматтар кенен эле жетти. Иш-чаранын максаты артыкчылыктуу адистиктерди жана кесиптерди жайылтуу, колледж жана лицейлерге абитуриенттерди кабыл алуу кампаниясына колдоо көрсөтүү, кесиптик билим берүү системасын өнүктүрүүгө иш берүүчүлөрдү тартуу. Ошондой эле иш-чара мектеп окуучуларына кесип тандоодо практикалык жардам көрсөтүү максатын көздөйт. Өздөрүнүн тандоосунда балким дагы кандайдыр бир маалымат жетишпеген болсо, ошол жерин толуктап, туура чечим кабыл алып, өздөрүнүн балдары, кыздары келечекте Кыргыз Республикасына керектүү кесипкөй кызматкерлер болот деген максатта иштеп жатабыз азыр. Фестивалда кесиптик билим берүү окуу жайлары жарманке уюштуруп, алардын окутуучулары жана студенттери окутуунун инновациялык технологиялары тууралуу маалымат берип, ар кандай мастер-класстарды өткөрдү. Мындан тышкары окуучулар кызыктуу технологиялар, эксперименттер, тажрыйбалар менен тааныша алды. Приоритетный 3 специальностьбиз бар. Ошо прораб деп, простым языком прораб болуп бүтүрчү специальность, анан сантехника, отопление, анан деген мебелди конструирование, дизайн кылып үйрөнүп чыккан. Архитектурный фирмаларда иштешет, госрегистрлерде көп иштешет. Бишкек курулуш деген строительство багытында ошол Бишкек курулушта иштешет. Самара Бактиярбек кызы Талас медициналык колледжинин 1-курсунун студенти. Ал бүгүнкү фестивалга өзү окуган окуу жай тууралуу маалымат берүү үчүн келди. Мен кичинекейимден бери ушул жакка тапшыргым келген. Кыялыма жеттим десем болот. Бүгүн давленияларды текшерип атабыз, пульстарды. Фестивалга Талас облусундагы мектептердин 9-11 класстарынын окуучулары катышты. Алар колледж, лицейлерге кабыл алуу шарттары, окуу программалары, окуу жайларынын шарттары менен таанышып, кызыккан суроолоруна жооп алышты. Ошондой эле фестивалда сынактар, викториналар, студенттердин мода көргөзмөсү, иш берүүчүлөрдүн насаат кеңештери, концерттик программа менен коштолду. Иш-чара республиканын бардык аймактарында өткөрүлүүдө. Быйыл 2-чи ирет уюштурулду. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Талас шаары.